Көп адамға бақыт тартулаган адам бактылуу. Дени Дидро. Кыргызстанда бүгүн коронавирус жуккан жаңы 488 учур катталды. Алардын көбү Бишкек шаарында 265 учуру. Чүй облусу боюнча 37 адамда коронавирус инфекциясы аныкталды. Ош шаарында 45, Ош облусунда 26, Жалал Абад облусунда 51 бейтап, Баткен облусунда 43, Ысык Көл облусунда 15 адам, Нарын облусунда 4, Талас облусунда 2 адамда коронавирус аныкталды. 24 саат ичинде Кыргызстан боюнча пневмония менен коронавирустан 44 адам көз жумду. Сутка ичинде 165 бейтап пневмониядан айыгып ооруканадан чыкты. Коронавирустан 73 бейтап айыгып чыкты. Бишкекте 9 күн ичинде күндүзгү стационарларга 24 миңге жакын жаран кайрылган. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. 9 күн ичинде стационарларга 23.819 кайрылуу болду. Ошондой эле кайрылгандардын ичинен 139 киши ооруканага жаткырылган, 9 киши каза болгон. Эскерте кетели, күндүзгү стационарлар эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин иштейт. Мэриядан белгилешкендей, статистика боюнча жаңы ачылган стационарларга кайрылгандардын саны азыраак болууда. Ошондой эле Бишкек мэриясы ар бир райондо түнкү стационарларды уюштуруу иштерин жүрүп жатканын маалымдады. Премьер-министр Кубатбек Боронов пневмониядан дарыланган бейтаптар жаткан семетей обсервациясын көрүп келди. Дарыгерлер менен жолугушуу учурунда премьер реанимацияда түзүлгөн шарттар адам өмүрлөрүн сактоого көмөк берерин белгиледи. Бүгүнкү күндө COVID-19 чектелген оорулууларды кабыл алып жаткан көптөгөн медициналык мекемелер өнөкөт оорусу бар бейтаптарды кабыл ала алышпайт. Учурда дал ушул семетей обсервациясында 600дөн ашуун оорулуулар дарыланууда. Ошондуктан анын аймагында реанимация бөлүмү уюштурулган, деди Боронов. Өкмөт башчы зарыл болгон учурда кошумча күч тартууларын билдирди. Көп түкүрсө көл болот деген уран менен Ош шаарынын демилгелүү жаштары Кылыч Саркабаев баштаган топ шаардык мэриянын эсебине 100 000 сом акча жана 10 даана кычкылтек концентратын беришти. Оштогу демилгелүү жаштар башкаларга да үлгү болууда деген шаар мэри келген 100 000 сом каражат мэриянын атайын коронавируска күрөшүү үчүн ачылган эсепке кошуп, комиссиянын көзөмөлүндө элге зарыл медициналык жабдыктарга жумшалаарын белгиледи. Ош шаарында жаштар буга чейин да бир топ жардамдарын көрсөтүп, оор мезгилде элине жөлөк болгондугуна мэрия дагы бир ирет эске алып, жаштарды башкаларга үлгүлүү иштерин колдоп ыраазычылыгын билдирди. Ал эми демилге тарап мындан ары да жардамдар уланаарын айтып, Ош шаарындагы ишкерлерди колунда бар кайдыгер карабаган жарандарды жаштар ачып жаткан атайын эсептерге колдон келишинче салым кошууга чакырды. Эске салсак, бүгүнкү күнгө карата Ош шаары боюнча илдетти жуктуруп алгандардын саны 1000ден ашкан. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарды илгери өрттөбүз деген экен. 40 күн отун топтотор экен. Өрттөбүз дегенде бир чымчык суу ташыйт экен. Суу ташып өчүрүүнү аракет кылат экен. Ошону сурайт экен, сен эмне кылтасың деп. Десе чымчык айткан экен, эми колуман келгенин милдетин кылып көрөйм, тигил жакка барганда жооп берем деп. Ошол сыңары биз ар кимибиз өзүбүздүн колубуздан келишинче, не обязательно аппарат, колубуздан келишинче бирибизге көмөк көрсөтсөк, мына врачтар, милициялар 3 ай, 4 айдан бери жүрүп жатса, булардын өздөрүнүн жеке үй бүлөсү бар, жашоосу бар, ошолорго аралашайлы. Кырдаалдын алдын алуу максатында Ош шаарында алгачкылардан болуп чатырлар шаарчасы курулган. Жалпы 240 орундуу шаарчада жарандар үчүн стационар жана илдет аныкталган ооруларга атайын бөлмөлөр орнотулган. Чатырлар шаарчасы Ош шаарындагы биринчилерден ачылган стационар обсервация болуп, бул жерде операция жасоого да шарт түзүлдү. Ооруканаларга батпаганда биз ушу талаа шартында дагы аларды толук кабыл алып, ар кандай жарандык коргонуу кызматтары аркылуу медициналык, санэпид көзөмөл, коомдук тартип сактоо жана башка кызматтар аркылуу чогулуп, аларды кабыл алуу иштерин жүргүзүп, ар тараптуу камсыздоо иш-чараларын жүргүзө алабыз. Бул аралыкта шаардыктар үчүн бир нече күндүзгү стационарлар ачыла баштады. Пневмония жана коронавирус илдетинен коргонуу максатында жалпы 600 орундуу обсервация даярдалды. Алардын бири Кулатов Кичи районундагы Газпром обсервациясында 100 орундуу стационар иштей баштады. Азыр мына коопсуздук кеңеш болду. Ал жерде да мына министрлер өзү катышты. Мына шаардык оорукананын жетекчиси өзү катышты. Калктын саламаттыгына кам көрүү максатында ушундай эле күндүзгү жана түнкү стационар Ош шаарындагы Навай мектебинде ачылды. Жалпы 94 орундуу стационарда текшерилүүдөн кийинки аныкталган илдетти дарылоого 77 орундук бөлүнгөн. Ушул 1000 койкага 400гө жакын ошол кислородный концентрат керек болуп атат да. Керек норма боюнча. Бирок азыр бүгүнкү күндө биздики ушул 80ден ашыгыраак кислородный концентрат болуп атат. Бүгүн дагы мына саламаттык сактоо министрлигинен бизге 50 кислородный концентрат бөлүндү. Бүгүн эртең келип калат да.
Анан эң негизгиси биз мындай демөөрчүлөр менен дагы изденип ушул кислородный концентратты көбөйткөндүн үстүндө иштеп атабыз. Ошондой эле күндүзгү стационар Манас ата Кичи районундагы Каныкей ресторанына ачылды. Кошумча керебеттер жогорку окуу жайларына 300 орунду жана Санрайз мейманканасынан 50 орунду обсервацияга берилсе, классик мейманканасынан 100 орунга ылайыкташты. Элге кызмат көрсөтүүдө колдон келген жардамын аябай илдетке каршы күрөшүүдө тынымсыз аракет жумшаган ишкерлер да болду. Апрель айында киргизилген өзгөчө абал режиминде шаардагы ооруканадагы медицина кызматкерлерине, карантиндик посттордо турган күч түзүмдөрүнө, санапедем кызматкерлерине ысык тамак уюштуруп, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк баштыкчасын таратууну колго алган Примов фонду бул жолу да калктын саламаттыгына салым катары 1 миллион сом каражатты Ош шаардык мэриясынын алдындагы коронавирус илдетине каршы күрөшүү үчүн ачылган атайын эсепке которду. Маселенин үстүндө күчөтүлгөн режимде иштеп атабыз. Чын айтканда бул күрөшүүдө бир гана мэрия эмес, өкмөт тараптан, мамлекет тараптан, андан кийин айтып коюшубуз керек, шаардагы жеке ишкерлер тарабынан, анан кайрымдуулук кылган облустун тургундары да баардыгы жардам берип атат. Ошол бүгүн дагы ошол мэрияда атайын эсеп ачылган, бул коронавируска каршы күрөшүү жана алдын алуу максатында. Ошого да Примов фондунун атынан 1 миллион сом келип түштү. Бул максаттуу пайдаланып, жалпы ошол жардам берген ишкерлерге, анын ичинде ошол Примов фондуна дагы шаардык мэриянын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ош шаары боюнча бүгүнкү күнгө чейин стационар жана обочолонуу үчүн орундуктар 1068ге жетти. Алардын көпчүлүгү шаардагы жеке клиникалык борборлорго ачылган. Эске салсак, бүгүнкү күнгө карата илдет жуктурган адамдардын саны республика боюнча 9910ду түздү. Ош шаары боюнча ооругандардын саны 1000ден ашты. Учурда стационарга даярдалган 1068 орундуктардын 641 бош турат. Алдыда шаар боюнча дагы күндүзгү, түнкү стационар жана обочолонуу керебеттерин 2000ге чейин көбөйтүү максаты турат. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Канча 300-400 кишидей бар. Коронавирустун курчушунан улам Кыргызстанда дары-дармектердин баалары жогорулап, айрымдарын аптекалардан табуу таптакыр мүмкүн эмес. Көпчүлүк учурда жарандар гепарин дарысын издеп жатышат. Дармектерди калкка тегиз жеткирүү максатында Саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармек менен камсыздоо департаменти фармкомпанияларга бир адамга жеткиликтүү гана дарыны кое берүүнү буйрду. Социалдык тармактарда тараган С гепатитине каршы дары-дармектерди жана химиялык аралашмаларды колдонуу COVID-19 алдын алууга жана дарылоого жардам берет деген маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги четке кагып, өз алдынча антибиотиктер, гормоналдык дарыларды колдонуу ден соолукка зыян экенин билдирди. Чаще всего Негизгиси өзүнүн саламаттыгын байкап туруу жана стационарга жатууга себеп болгон симптомдорун өткөрүп жибербөө зарыл. Алар дем алуунун жетишсиздиги жана анын ылдамдашы. Ал эми оорудан айыккан жарандар ден соолугуна өзгөчө кам көрүп, дарыгерлердин жазып берген сунуштарын так аткарышы зарыл. Дарылардын жетишсиздигинен кээ бир алып сатарлар пайдасын өндүрүү жолун табышты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын кызматкерлери шаардын бир нече жеринен Кликсан препаратынын баасы 8000ден 14000 сомго чейин жеткенин аныктады. так в ходе проведения соответствующих мероприятий. Тиешелүү иш-чаралардын натыйжасында айрым соодагерлердин дарыларды кымбат баада сатканы, аны менен катар мыйзамсыз, тиешелүү лицензиясы жок иш алып барганы аныкталды. Баасы көтөрүлгөн дары-дармектер боюнча фактылар аныкталып, сотко чейинки өндүрүштүн негизинде жеке адамдар тарабынан дары-дармек каражаттарын ашыкча баада тиешелүү, уруксаты жок сатуу фактылары аныкталган. Бул аныкталган фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп, катышкан тараптардын ишине акыркы процесстик чечим кабыл алынып, тиешелүү юридикалык баа берилет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Не буду я представляться. Отказывайтесь. Эске салсак, июль айынын башында Кыргызстанда фармацевтикалык компаниялардын вируска каршы дарылардын баасын жогору сатылышы тууралуу спекуляция фактылары катталып, өкмөт фармкомпаниялар менен бааларды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрүн жүргүзө баштаган. Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунда кечээ каттуу жааган жаандан улам 18 бодомал агып, 7 үйдүн ичин суу каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жамгырдан улам Лейлек районунун Исфана шаарында 3 турак үйдүн ичинде 3 турак үйдүн жер төлөөсүндө короолоруна сел суулары кирген. Раухана тилгесинде 18 бодомалды агызып, Чимкен, Мурзапатча жана Бешбалап айылдарында курулган каналдардын жээктерин сел агызып кеткен. Ош Баткен Исфана унаа жолунун 338-чакырымындагы көпүрөлөрдүн тосмолорунда сел агызып кеткен. Тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча куткаруучулары тартылды.
Кыргыз Республикасынын өкмөтү алынган донорлук каражаттарынын чыгымдары тууралуу отчетун жарыялады. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү үчүн бөлүнгөн чыгымдардын суммасы дээрлик $170 миллион түзгөн. Ал эми калган $148,4 миллион экономиканы калыбына келтирүү жана пандемиянын кесепеттерин жоюуга кошулмакчы. 89,1 миллион медицина кызматкерлерине, билим берүү кызматкерлерине, укук коргоо органдарына жана аскер кызматкерлерине эмгек акы төлөөгө сарпталды. 6,2 миллион медицина кызматкерлеринин билим берүү, укук коргоо органдары жана аскер кызматкерлеринин СОС камсыздандыруусуна чегирилди. 26,3 миллион пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөөгө жумшалды. 22,3 миллион милдеттүү камсыздандыруу фондуна, 2 миллион жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын каржылоого, 14,5 миллион калктын аз камсыз болгон топторуна жөлөк пулдарды төлөөгө жумшалган. 1,3 миллион медициналык керектелүүчү буюмдарды жана кызматтарына бөлүнгөн. 3 миллион запастарды толуктоо максатында мамлекеттик материалдык резервтер фондусунун дан сатып алуусуна сарпталды. 14,5 миллион калктын аз камсыз болгон топторуна жөлөк пулдарды төлөөгө жумшалган. 1,3 миллион COVID-19 менен чектөө киргизилгендиктен оор кырдаалга кабылган адамдарга тамак аш сатып алууга жумшалды. Соңку күндөрү социалдык түйүндөрдө Манас аэропортуна чет өлкөлөрдөн жеке учактар келип, алар менен Кыргызстандын жогорку кызматтагы адамдары тейленип жаткан тууралуу маалымат тараган. Бул боюнча Манас аэропортуна буйртма менен келип конгон чартердик санитардык учактар менен чет элдиктер гана пайдаланып жатышат деп маалымдады. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери мындай каттамдар аткарылып жатканы чын. Бирок чет элдик дипломаттар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын кызматкерлери, чет элдик бизнесмендер гана тейленүүдө деп айтылат маалыматта. Каттамдар менен чет элдик дипломаттык кызматкерлердин өкүлдөрү жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын кызматкерлери, чет элдик жарандарын пайдаланган и пайдаланып жатат. Кыргызстандын жарандары мындай каттамдар менен 12-июлга чейин учкан эмес. Бул Оштогу компьютердик резонанстык лаборатория, акыркы мезгилдеги адам эң көп топтолгон жер. Келгендердин көпчүлүгү вирусту аныктоого томографияга түшүүгө кезекте турушат. Кезек соңу 200-гө жакындайт. Кээ бир жарандар эртеңки күнгө деп кезек алгандар. Кезекте тургандар вирустун белгилерин байкагандар болсо, арасында таптакыр башка орун айынан келгендер да бар. Мамлекет тарабынан кандай жардам берсе, азыр керек болсо дем алып турган аппарат жок деп атат. Скорый чакырсаң келбейт экен. 118 неме кылсаң деле эч кимиз келбейт экен. Өзүбүз чуркап жүрөбүз. Ушул жерде направление келгенде бул жерде очередь жок дедилер, келсек эртеңкиге список жазып атат да. Тем более бул бир жумадан бери ыстымалап аткан. Анан алып келдик элек да бизчи. Бир жумадан бери ыстымалаган кишини мен эртеңкигече ушул жерде отурушубуз керек экен, очередь күтүп. 3000 деп атышат го. Мурда 2700 ушундай деп аттылар. Бул эми частный ошондой кылып алып туруп айлажак киребиз. Томографияга түшүү үчүн бул жерде лаборатория Оштогу жападан жалгыз болуп саналат. Жеке клиникалардагы баалар шаар тургундарынын капчыгына туура келбейт. Компьютердик томографиянын баасы 2700 сомго чейин көтөрүлгөн. Оору менен күрөшүп, жеке клиникаларга кайрылган тургундар оор кырдаалда мамлекетке караган томографиялар, медициналык каражаттын жетишсиздиги элди угубеттер азапка салгандыгын айтып чыгышты. Мамлекет буга чейин көп нерсени ойлонуш керек эле. Көп нерсе бизде туура эмес, жаман. Бирок азыр ушул жерде ситуацияны кичине катастрофический кылбай, кичине ондосо азыр деле болот эле. Бирок эч ким эч нерсени кылбай атат, бардыгына баары. Өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу март айында башталган 2 айлык карантин мезгилинде жалпы медицинанын кейиштүү абалын оңдоого жетмек дешет серепчилер. Бүгүнкү эл топтолгон тыгын, дүрбөлөңгө түшүү, дары-дармек издөө сыяктуу кырдаалга коңшу Өзбекстан туш болгон жок. Анткени өз убагында дары-дармек камдоо, калктын саламаттыгына каржы бөлүү маселесин чечкен. Ал эми Кыргызстанда оору күчөгөн сайын эл жеке медициналык тармакка иши түшүп, бирок каржы жагынан кыйналып келет. Ошол себептен өлүмдүн да саны кескин өскөн дейт активисттер. Азыр эми ооруп калсаң дарылоо үчүн 100 миңдин тегерегине барат экен да, 100 миң сомдун тегерегине барат экен. Бир эле адам. Томографиянын баасын көрүп атасыңар 2700 сомго, 2700 азыр 3000 сом. Мына турецкий клиникада 3000 сом деп атышат. Кайтып томография өтөбүз деп жуктуруп аласыңар ооруну. Азыр толук неме отдышка болмой сайын барбагыла деп отдышка болгондон кийин кеч болуп калып атат.
Эгер жаран өзүнүн оорусун билбей жүрсө, күмөн санаса, биринчи кезекте өзү жашаган аймактагы үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылышы керек. Ковид вирусу боюнча атайын окуудан өткөн медицина кызматкерлери тийиштүү чараларды көрүшөт. Андан соң өпкөнү текшерүүгө рентгенге жазылат. Азыркы учурда рентген сүрөтү жок эле компьютердик томографияга түшүүгө шашылгандар көбөйгөн. Бирок айтылган талаптарды биринчи аткарып, стационарга кайрылып, коюлган диагнозго карап иш тутуу керек дейт бул тармакта бөлүнгөн адистер. Ошо баягы жытты билбей калганда эле булар чуркап эле ушул жанагы рентгенге, анан томографияга чуркап атышат. Компьютерный томографияга чуркап атышат. Бунун негизи көрсөтмөсү, показаниясы барбы, жокпу анысын карабай эле кетип атышат да. Кече биз деле өзүбүз барып туруп азыр көзөмөлгө алып атабыз. Кийинче ошо жашаган жериндеги поликлиниканын телефондору бар. Бизде күнү түн иштеп атышат алар. 24 саат бою телефондору Facebookка, интернетке бардык жактарга чыгарганбыз да. Учурда Ош шаары боюнча 1068 орундуу күндүзгү жана түнкү стационар шаар тургундарын кабыл ала баштады. Абалга карап орундуктарды 2000ден ашыруу максаты турат. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары.